Ысык Көл облусундагы өнүгүүгө бет алып жана кеңири жайылып жаткан спорт түрлөрүн таанытып, назарыңыздарда кайрадан эле спорт тайм берүүсүнүн кезектеги чыгарылышы. Бул жолку көрсөтүүбүздө биз байыркы кармаш түрлөрүнүн катарындагы азыркы тапта эл аралык деңгээлде масс рестлинг деп аталып келе жаткан таяк тартыш күрөшү тууралуу сөз кылмакчыбыз. Аталган спорттун түрү 2016 жылы бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын катарына кошулуп, бүгүнкү күндө эң жаш жана бүйүр кызыткан спорттордун катарын толуктап жатат. Көчмөн элдеринин улуттук оюну болуп эсептелген таяк тартыш күрөшү үстүбүздөгү жылдын сентябрь айында Көгүлтүр Ысык Көл жергесинин жээгинде өтө турчу 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын курамына кайрадан кошулду. Бул спорттун тарыхына кайрыла турган болсок, анын байыркы көчмөн элдеринин улуттук оюндарынын бири экендигин баамдоого болот. Анткени көчмөн калкынын ар биринде бул күрөш улуттук оюндарынын катарында. Маселен, Якут элинде масс рестлинг мастардынды деп аталса, кыргыздар аны таяк тартыш деп таанышат. Мындан сырткары эки элдин Манас жана Каланхо деген эпостарында бул күрөш тууралуу уламыштар бар. Ал жакта жоон белек балбандар таяк тартыштан кармашка түшүшүп, айыгышкан тирештердин орун алгандыктары сүрөттөлөт. Мындай маалыматтар масс рестлингдин байыркы күрөш түрүнүн бири болгондугунан кабар берип, анын түздөн-түз көчмөндөргө таандык экендигин тастыктайт. Ал эми дүйнөлүк коомчулукка таяк тартышты биринчилерден болуп Якут калкы тааныта баштаган. Алар 1945 жылы аталган күрөштүн эрежелерин иштеп чыгышып, аны дүйнөлүк деңгээлдеги спорт түрүнө айлантуу аракеттерин көрүшөт. Бул багыттагы иш-чаралар 1998 жылга чейин уланып, ошол жылы күрөштөгү акыркы эрежелер бекитилген. Аталган убакыт аралыгында масс рестлингдин эл аралык федерациясы да түзүлүп, учурда ага дүйнөнүн 45 өлкөсү мүчөлүк кылууда. Эгер жалпы 70 мамлекеттен федерацияга кабыл алуу үчүн сунуштар түшсө, анда бул спорт түрүн олимпиадалык даражага жеткирүүгө мүмкүнчүлүк бар. Бирок азырынча масс рестлинг дүйнө коомчулугуна жаңыдан гана таанылып келе жаткандыгына байланыштуу, аны дагы кеңири жайылтуу керек дешет спортчулар. Бүгүнкү күндө бул жааттагы аракеттер жигердүү аткарылып жатат. Ал эми масс рестлинг деген сөздүн мааниси эки тилден айкалышынан келип чыгат. Биринчиси масс бул якут тилинен таяк деген маанини берсе, ал эми рестлинг бул англисче күрөш деген сөз. Экөө биригип таяк күрөшү деген маанини туюнтат. Учурда бул спорт түрүнө кызыккандардын саны да күн санап өсүүдө. Ал эми кыргыз жергесинде болсо масс рестлингке 2013 жылдан тарта көңүл бурула баштаган. Буга чейин коомчулук арасында таяк тартыш дээрлик унутта калып, салттык оюн катары гана кабылданып келсе, акыркы 5 жылдан бери спорттук күрөш катары өнүгүп жатат. Бул багытта таяк тартыш күрөшүнүн сүйүүчүлөрү атайын улуттук федерация түзүүнү максат кылышып, бул спортту өлкө аймагына жайылтуу аракеттерин көрүшүүдө. Мындай иш-чаралардан Ысык Көл облусунун спортчулары да четте калбай, өздөрүнүн салымдарында кошуп жатышат. Өлкө аймагы боюнча таяк тартыш күрөшүнүн мыктылары Бишкек шаарынан чыгып, биринчи орунда ал эми экинчи баскычты Ысык Көл облусунун балбандары талашсыз түрдө ээлеп келишет. Өз кезегинде Көл жергесинин 3 спортчусу улуттук курама команданын катарына кошулуп, алдыда күтүлүп жаткан 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына жолдомо алышкан. Учурда алар Каракол шаарында машыгууларын өткөрүшүп, күтүлүп жаткан чоң мелдешке кам көрүшүүдө. Өз учурубузда биз дагы спортчулардын күнүмдүк машыгуу аракеттерине күбө болуп, алардын даярдыктарынан кабар алдык. Бул тууралуу Ысык Көл облусунун таяк тартыш күрөшү боюнча курама командасынын башкы машыктыруучусу маалымат берди. Машыктыруучу алгач масс рестлингден башка спорт түрлөрүнөн болгон өзгөчөлүктөрү тууралуу айтып берип, анын облус аймагындагы өнүгүү багытына да токтолуп кетти. Ысык Көл областында жакшы өнүгүп атат. Анткени
Мына экинчи көчмөндөр оюнунда жаңы таяк тартыш кирген болчу. Ошондо да биздин эки балбаныбыз катышып, экөө тең 3-чү орун алган болчу да көчмөндөр оюнунда. Быйылкы 3-чү көчмөндөр оюнуна азыркы күндө биздин 3 балабыз жолдомо алды. Кыргызстан чемпионатын жеңип, 3 балабыз жолдомо алып, азыр даярдык көрүп атышат. Буюрса, сентябрда көчмөндөргө дагы катышабыз. Дагы буюрса аракет кылабыз, дагы биздин балдардан ошо көчмөндөргө жолдомо алганга дагы. Мына 2 жылдан бери буюрса Көлдүн командасы областтардын Бишкек шаарынын жалпы командалык эсепте 1-чи орунда турабыз да. 1-чи орунду ээлеп келатабыз командалык эсепте. Биздин Ысык-Көл областында өтө эле өнүккөн бул Жети-Өгүз району, Каракол шаары. Азыр мына жакшы өнүгүп баштады. Ак Суу менен Түп району, Ысык-Көлдө балдар бар. Албетте дагы да бүт райондордо өнүксө деген тилек бар. Ошон үчүн бирок бул жаман жери бул бизде штатка кое албайбыз. Зарплат менен кое албайбыз. Эч ким биздин машыктыруучулар мындай на энтузиазме дегендей эч кимден зарплат албайт, өздөрү мындай эле иштешет да. Эгерде мындай мамлекеттик деңгээлде каралып, ошол спорт мектептерде штат ачылып, ошол жака кабыл алса, таяк тартыш абдан жакшы болот эле. Бул дагы бирден бир жакшы түрткү болот эле өнүктүргөнгө. Секциялар ачылып. Бул спорттун өзгөчөлүгү бул көп акча талап кылбайт. Буга экипировка, обмундирование кереги жок. Бул ортодо болгону бир тактай керек. Доска упора деп коет. Ортодо бир тактай керек. Ошол тактайды эле эки спортчу бут менен тиреп алып эле тартышат. Болгону ошол тактай эле жасалышы оорураак. Анткени бул мындай кол менен жасалбайт. Бул сөзсүз түрүндө столярный цехтерде пресс менен, клей менен катуу пресстелип жасалат. Ошол эле кыйынчылык туудурбаса, калган эч кандай мындай акча жагынан же мындай көйгөй туудура турган спорт эмес. Кыргыз элине бул эмне үчүн ыңгайлуу болуп атат? Анткени биз башынан баштап эле мына көкбөрү Кыргыздын улуттук оюну. Аякта да мына билек күчтүү болуш керек, бел күчтүү болуш керек, бут күчтүү болуш керек. Жана кыргыз күрөшүндө ошол эле булчуңдар иштеп атат. Мына таяк тартышта да ошол булчуңдар иштейт. Мына кыргыздын балбандар баары бели күчтүү болчу, билеги күчтүү болчу. Мында дагы таяк тартышта эң биринчи ошо бел күчтүү болуш керек, бут күчтүү болуш керек, кол, билек күчтүү болуш керек. Ошонун негизинен буга да техника кошулса, ар спорттун түрү өзүнүн ыкмалары менен айырмаланат эмеспи? Мында да бизде да көп ыкмалар бар. Ошол ыкмаларды туура колдонсо, анда албетте жеңишке жеткенге биздин толук мүмкүнчүлүгүбүз бар. Дүйнө жүзүндө мына Кыргызстандагы 2-чи орунда турат. Мына өткөн көчмөндөр оюнунда 2016-жылы дүйнө чемпионаты болгон көчмөндөр оюндарынын алкагында аякта 32 мамлекет катышкан. 32 мамлекеттен Кыргызстан 2-чи орун алган болчу. Былтыр дагы дүйнө кубогун 3 этаптан өткөн. 3 этаптын жыйынтыгы менен Кыргызстан кайра 2-чи орунга чыкты. Ошон үчүн Кыргыздын мындай ыңгайлуу спорттун түрү да кыргыздарга ошону өнүктүргөнгө. Бул жана айтпадымбы, якуттар даңазалап атат дүйнө жүзүнө. Мына азыр 47 мамлекет кабыл алды. Бул таяк тартышты. 47 мамлекетте өнүгүп келатат. Эгерде 70 өлкөгө жетсе, бул спорттун түрү албетте Олимпиада оюндарына кирет. Россия Федерациясы, айрыкча ошо Якутия толук аракет көрүп атат. Буну бүт дүйнө жүзүнө даңазалап, жеткирип, таратып, жана ошо Олимпиада оюндарына киргизебиз деп. Анан бизге баарыбызга тең мындай убада кылып атышат, 2028-жылкы Олимпиадага толугунан кирет деп. Эгерде Олимпиада оюндарына кирип калса, биз толук мүмкүнчүлүк алабыз да. Олимпиада катышуучуларда эмес, Олимпиада жеңүүчүлөрүнө жеткенге. Ошон үчүн мен ойлойм, келечеги кең бул спорттун. Анткени бул дагы өтө кызыктуу. Бир көргөн киши аябай кызыгып, өзү да тартышкысы келет, көргүсү келет. Ошо айрыкча бизде 2016-жылы
экинчи көчмөндөр оюнундан кийин кыргыз эли аябай кызыга баштады да ушул спорттун түрүнө. Таяк тартыш күрөшүнүн улуттук курама командасынын катарында Ысык Көл облусунан 3 спортчу бар. Алардын бири 26 жаштагы Кудайназар Алимов. Ал бул спорт түрү менен 4 жылдан бери машыгып келет. Буга чейин грек-рим жана кыргыз күрөштөрү менен алектенип келген спортчу масс-реслингте да өзүн татыктуу түрдө көрсөтүп, эл аралык жана дүйнөлүк мелдештерде бир катар ийгиликтерди жараткан. Учурда ал 3-дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына даярданып, ал жактан да жеңишке жетем деген максаттарды коюп жатат. Мурда билчи деле эмеспиз, анан өзүм күрөш багытында жүрчүмүн да. Андан кийин ушундай жаңы вид спортто таяк тартыш келиптир, чыгып көрбөйсүң дегенден анан келип ошондо биринчи жолу чыктым да. Ошондо 2014 беле ошондой. Ошондо биринчи орунду алып таяк тартыштан. Андан кийин дагы отборочный болду да Бишкекке соревнование. Андан дагы биринчи орунду алып Бишкекке барып, Бишкектен канча бир көчмөндөргө чейин чемпионат Кыргызстан өттү да таяк тартыш боюнча. Чемпионат Кыргызстан өткөндө ошондон дагы биринчи орунду алып, андан бир топ өтпөй эле 2016 жылы көчмөндөр оюн болду. Ошого отбор болду. Отбордон областан биринчи орунду алып, андан кийин эмеге чемпионатка барып, чемпионаттан отборочный турнир ошо Кыргызстан чемпионатын жеңип, анан 2016 жылы көчмөндөргө чыктым да. Көчмөндөр оюнунда ошондо 3-орунду алгам. Ошо. Бул спорттун кызыктырганы бул деген ушундай эме экен спорт. Мындай адам өзүндө болгон күчтүү сыноосу болгондуктан ошого мен аябай мындай кызыктым да, мындай жеке-жеке отуруп ошо маңдайыңда отурган сопернигиңди, экөөңдү өзүңдү ошо текшергенденчи. Анан бул спорттун кызыкчылыгы дагы эме мен өзүм үчүн ушул лайыктуу экен да. Кандайдыр тактайдын үстүндө чуркаганда дагы мындай эки жака ыкмаларды ошо жаңы биринчи баштаганда кандай ыкма менен баштаган болсом, ошол ыкмаларым азыркыга чейин ошол ыкмаларды колдоном да. Өзүм кандай десем, ар бир адамдын өзүнүн ичинде бир эме болот го. Кандай бирөө мисалы дагы бир улактан өнөрү барбы, ошол сыяктуу эле бул талант бар экен да. Быйылкы өтө турган 2018 жылкы көчмөндөр оюнуна отборочный ошо соревнованияны утуп келдик жакында эле. Анан ошого быйылкы жылы алдыңкы орунду алып, Кыргызстандын желегин желбиретип, ошо бир кандай десем, бир кыргыз элинин даңазалап, ушул көчмөндөр оюнунда элибизди, жерибизди көрсөтүп, ушундай бир кыргыздын гимнин ойноткон бир эмелерибиз бар да, өзүбүздүн максаттар. Мына ушундай эле тилек менен дагы 2 жаш спортчу машыгууларын өткөрүп жатат. Алардын бири 17 жаштагы Кымбат Нуржанова. Айымдар арасында өлкө намысын коргосо, аны менен бирге Бекжан Шүкүралиев да 3-дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына чыгып, өзүн татыктуу түрдө көрсөтөм деген ойдо. Учурда алар да кызуу даярданышып, жогорку деңгээлдеги мелдешке кам уруп жатышат. Тренировканы калтырбай келип атып, анан жакшы ийгиликтерге жетише баштадым. Эң биринчи жетишкеним бул Кыргызстан чемпионатына барып биринчи орунду алып келгем. 2017 жылдан жаш өспүрүмдөр арасынан. Андан ошол эле жылы дүйнө боюнча оюнга барып, аяктан да биринчи орунду алып келгем. Анда дагы жаш өспүрүмдөр арасынан. Андан кийин ортодо болот да, көп эле Кыргызстан арасында область боюнча алардын арасынан ар дайым биринчи орунга алганга аракет кылчумун. Андан соң ошентип атып, мектеп аралаштырып атып, анан быйылкы 2018 жылы бысмылла деп Азия чемпионатынан башталды. Аяка ийгиликтүү барып, биринчи орунду алып келдим. Анда уже чоңдор арасында катыштым. Андан кийин Азияга барып келгенден кийин Кыргызстан боюнча чемпионат болду. Ал уже көчмөндөр оюнуна отбор сынагы болду. Аяктан биринчи орунду алдым. Биринчи мындай район масштабында өткөн бизде. Ошоктон эле барып, аяктан ийгиликтерге жетишип, республика бардык. Былтыр 2017 март айында барып, аяктан биринчини алып, апрелде, 27 апрелде
Казакстанга бардык, Кубок Мирага. Биринчи этап барып, Казакстанга барып аяктан 3-нчү месте алдык. Андан кийин октябрь айын, ноябрь айында Венгрияга барып аяктан биринчисин алдык. Венгрия, декабрда немеге бардык, Москвага барып, аяк финальный этап болчу да. Аяктан взрослыйга чыгып, аяктан экинчисин алдым. Ошо эми андан кийин мыякта бизде болуп чемпионат болду. Көчмөн отбор болду да. Эми ошол көчмөнгө өттүм буюрса 60 кг салмактан. Эми Кудай күч берсе алабыз, аяктан көчмөндөн Кыргызстан желегин көтөрүүгө аракет кылабыз. Мына бул становой тяга деп коет буну. Мындай көтөрүш керек буну. Мындай. Бул бел буттарга кетет. Ушинтип тренировка кылабыз биз, мындай. Белди чыңдаш үчүн, бел күчтүү, анан бул колдор күчтүү болуш үчүн. Өз учурунда спортчулар машыгуу аракеттерин иш үстүндө да көрсөтүп беришсе, ал эми алардын машыктыруучусу атайын таяк тартыш күрөшүнө ылайыкталып, буйрутма менен жасалган жабдыгын да көрсөтүп кетти. Бул тренажерду атайын биз заказ менен жасатканбызда, атайын таяк тартышка ылайыктап, анткени бул таяк тартыш менен күрөшүп аткан мезгилде ыкмаларды толук менен кайталаса болот да, ошол тренажер менен. Атайын ошону жасатып, момундай тактай койдуруп, тактай менен атайын момундай чуркагандай да болуп, анан могу ылдый жагы да жылып турат. Мына могу тактай менен чуркаса да болот. Мына азыр назар көрсөтүп берет, мисалы чуркаганда. Мына тактай менен чуркап атат. Анан могу блок мына бурулуп атат эки жакка тең. Эки жакка тең тартса болот. Өйдө ылдыйм, бул да өйдө ылдый да жылып да турат. Ошол ар кандай ыкмаларды колдонгонго болот да, биздики өйдө турганга, ылдый тартканга ошого ылайыктап. Атайын моягын көбүрөөк жасатканбыз, бияка көп салмак ийилгенге. Эки жагына тең двойной жасап. Ысык Көл облусунун таяк тартыш күрөшү боюнча башкы машыктыруучусу маалымдагандай, азыркы тапта алдыдагы күтүлүп жаткан көчмөндөр оюндарына кызуу даярдыктар жүрүүдө. Машыктыруучу билдиргендей, учурда улуттук курама команданы Каракол шаарына чакыртып, ал жактан даярдыктарын өткөрүү максаттары каралып жатат. Эгер улуттук курама команданын башкы машыктыруучулары макулдугун беришсе, спортчулар Көл калаасында машыгууларын жүргүзүшмөкчү. Бул сунуш бүгүнкү күндө каралып жатат. Өз кезегибизде биз дагы таяк тартыш күрөшү боюнча улуттук курама командага алдыда күтүлүп жаткан көчмөндөр оюндарында ийгиликтерди каалап, өлкө намысына бекем турушун тилеп кетмекчибиз.